Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Кечки саат 10-дан кийин көчөдө жана эс алуучу жайларда жүргөн жашы жетелектерди аныктоо иштери өткөн аптада Кант шаарында да орун алды. Тартип сакчылары жана социалдык кызматкерлер менен уюштурулган рейд учурунда шаар боюнча 5 гана өспүрүм колго түшкөн. Кененирээк биздин алгачкы сюжетте. На территории Сагатинского района необходимо провести рейдовые мероприятия под названием «Подросток ночь». Значит, цель нашей профилактические мероприятия, значит, провести отработку во всех общественных местах на территории Сагатинского района. Ысык Ата районунда белгиленген түнкү өспүрүм аталышындагы рейд кечки саат 10-до башталды. Өспүрүмдөрдү тарбиялоо максатында ишке кирген мыйзамга ылайык жашы жетелектер кечки саат 10-дон кийин көчөгө ата-энесинин коштоосу жок чыгууга тыюу салынган. Бул мыйзам баарына белгилүү болгону менен баары эле аны аткарууну каалай бербегендиктен маал-маалы менен тартип сакчылар көчө кыдырып, эс алуучу жайлардан өспүрүмдөрдү аныктоо иштери менен элек. Самое главное — соблюдать законность. Вежливое обращение с гражданами, особенно с несовершеннолетними. Не допускать никаких рукоприкладств и такое все остальное. Все в соответствии с законодательством. Главное, как уже сказали, выявление нарушения законодательства. Алгачкы эле текшерүү иштерин Кант шаарынын борборунда жайгашкан интернет-клубтарында башташты. Бул чакан 2 бөлмөлүү жайында киши толтуруу болгону менен жашы жетелектер аз эле аныкталды. Здесь что делаешь? С братом. С братом? Где брат твой? Сколько ему? 18. 18? Не, вот он. Братишка? Да. Чего вы сюда его привели? Не, он просто со мной, пока родителей дома нет уже. Ага. И он боится один дома оставаться? Да. А? Да. И сколько он будет? Ислам. 18. Где паспорт? Дома. 97 года, 23 октября день рождения. 23 октября день рождения? 97 года. Тебе еще 18 нету? Почему? Вот исполнилось в этом году. И ты уже спокойно можешь маленького братишку тащить в клуб после 10? Не, ну если так, сказали, так делать. Что сказали? Ну пока побудь с ним, пока тебя Ну, дома. сказали же дома побудь, а не в интернет-клубе. Ему учиться надо. Может, ему лучше бы дома почитал что-нибудь, уроки проверил. Не, может сейчас, мне кажется, время было, может опять уйти, если нас остановили. Сейчас его тоже надо проверить. Будет тебе есть 18 или нету? Кому ему? Тебе. Байкесинин айтымында өзү да жакында эле 18ге чыккан, бирок өзүнүн да документин ала чыккан эмес. Андыктан тартипке ылайык бул балдардын өздүгү менен жашы такталгы чакты ички иштер башкармалыгына жеткирилип, ата-энеси чакыртылмакчы. Пойдем, выясним. Айтсак, мындай жайлардын балага болгон зыяны ар тараптуу. Бир четинен чектөөсү жок интернеттеги ар түркүм маалыматка, азгырыктарга дуушар болсо, бир четинен чылым чеккен жана спирт ичимдиктерин ичкендердин арасында болуп, алардын кылыктарын үйрөнүшмөкчү. Ты где учишься? В 5-м. В 5-й школе? Да. В каком классе? 10. В 10-м? Ал гана эмес, интернет-клубтун администраторунун орунда отурган бала дагы жашы жетелик болуп чыкты. Өзүнүн айтымында жешилтоосунда байкеси убактылуу калтырып кеткен. Тамактанып алып кайра келетим иш болгону менен бул аларды жоопкерчиликтен куткара алган жок. Тийиштүү текшерүүдөн Кант шаарынын ириделген бильярд клубу да утулган жок. Рейд катышуучуларын алгач көзгө илбей, ар ким өз иши менен алек болуп отура берди. Бирок көзү курч тартип сакчылар бат эле алардын арасынан жаш өспүрүмдү таап чыгышты. Тебя как зовут? Эльзар? Эльдар? Да, Эльзар. Эльзар? Ты что здесь делаешь? Бильярд играл. Так поздно? А? Так поздно? 11 часов. Ты в курсе, да, что мы сейчас рейд проводим? Ты в курсе? Тебе проводили беседу там в школе? Да? А что? Ну, паспорт там, все. Ну что в паспорте, если тебе 18 нету? Родители знают об этом? Да, родители знают. Просто бильярдом нам вернулись. С кем? А? Ребята? Друзья твои? Да. Так или все там знают.
Давай, поехали. Сейчас. Не, байкелердің болды. Радио. Соған байкелердің. Биртуал болсын, байкелер. Қандай байкелердің? Қошқа байкелердің. Таныған. Соседи. Кішкене да, осылармен нөмір бұлар. Нөмір арақ ішіп, Не, чоң масынарға мен үшін жеткізсе, чоңлар. Осылармен жүрміз. Немне қылып басқа осылармен. Чоң берген бе? Бидақ. Үйде істейді. Ой, істейді бар. Ауыр білеміз, түнде шығарғанға болды. Сұранып таққалы жүрген бір адамын өзі сайын. Сұранып жүрген. Деген байкен болды. Телефоның бар ма? Телефоның бар ма? Телефон бар. Көп ата-енеңізді роводы, роводан ата-енеңді шақырып, там Сейчас позвони своим родителям. скажи, пусть роводыға келсін. Бул жактан да баарынан нааразы киши табылды. Бильярд клубунун администратору болгон жаш бала чыга алып, ата-энесиндей жана ага эжелериндей болгон кишилер менен айтышып, жоопкерчиликтен качып кетүү аракетин көрүп жатты. Есть закон. После 10 детям, не достигнем 18 лет, нельзя находиться в общественном месте. Закон для всех один. Не, ладно, я что, теперь кто сюда заходит, у каждого должен брать паспорт или Если что? на лицо он выглядит молодо. Ну что, он выглядит молодо, что ли, или Выглядит. что? Паспорт все бар, байка бар. С татуировками ходит, что теперь это, молодо выглядит? Жаш бала ошол бойдон да тынчып калган жок. Тартип сакчыларга эмне доомат коерун билбей, көчөгө чыгып алып дагы курч мүнөзүн көрсөтүп жатты. Я что, должен, говорю, проверять теперь каждого паспорт, что ли, или что? Если это ребенок, Ну, он не выглядит на 15 Ты лет. должен проверять. Правильно? проверь. Брат, пожалуйста, я тебя Проверь. попросил же от души, убери свой фонарик. Я не матерился ни раз еще. Я ни раз не заматерился. Я от души, он на меня орет. Я что должен, блядь, стоять, что ли? Что вы думаете, что это по форме вам все позволено, что ли? Убери, брат, я тебя от души попросил. Ты что такой, а? Брат, убери от души, Он попросил. работу делает. Вот так, Ты так. идешь с тобой разговаривать? Я уже сказал все, что сказали. Это ты хочешь поговорить? Ты Я- разговариваешь. Окей, я Как это же так? не буду теперь Если- я говорю, если- каждого если спрашивать, кто-то я тебе приходит, тебя 18 как лет. зовут? Не, Нурлан зовут. Нурлан, если кто-то приходит к тебе, видишь, что более он молодой, ему 20 лет, пусть 18 лет, скажи, ты, документ есть, ты вообще кто такой? Или, понимаешь, ты подлежишь административной Ладно. ответственности. Бля, брат, от души попросил, в глаза не свети. Брат, вообще отвечает, ты, блин, отвечает, ты это, беспонтовый человек. А ты понтовый, да? А чё, хочешь это? Ты оставь в покое, а его. Руки убери. Я его еще не трогаю, я просто свечу, чтобы он мне в глаза не Ты за светил. спиной 20 стоял. раз повторил, не свети в Спиной- глаза, от ты души спиной попросил. стоял. Не стой спиной. Он мне в глаза светит, он обходит меня, видишь, Спиной брат? стой. Кандай болгон күнү да өзүн акылдуу сезген бала өзүнүн акылы менен кала берди. Ал эми жашы жете элек кардары тартип сакчылары менен чогуу кетти. Айтсак, бул ишкананын жетекчилигине эми тартип бузгандыгы үчүн тийиштүү чара көрүлөрү айтылды. Не повторится, конечно, потому что ты будешь, не ты, а твои родители будут наказаны согласно административного. Бул болсо жергиликтүү ички иштер башкармалыгындагы кечирим суроолор. Рейд учурунда колго түшкөн балдардын ата-энелери менен бир тууган байкелери келген кез. Жалпы жолунан бул иш учурунда Кант шаары боюнча 5 эл өспүрүм аныкталган. Баарынын тең ата-энелери чакыртылып, бир сыйра түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, үйлөрүнө кайра кое берилген. Профилактика преступлений как в отношении детей, так и профилактика в совершении преступлений самими несовершеннолетними. Поэтому, потому что многие, находясь в интернет-клубах, в кафе, как мы сегодня уже видели, они на следующий день, как они пойдут в школу? Им завтра учиться. Какая у них в голове может быть? Это и моральное, и психологическое неправильное воспитание. В этом должны ответственность нести родители. Вот сегодня, которых мы ложили, сейчас протоколы будут составлять, вызываться родители, сотрудники отдела по защите семьи и детей, которыми будут составляться протоколы и уже рассматриваться в комиссии по делам детей и будут приниматься меры согласно законодательству. Өспүрүмдөр арасындагы тартип бузуулар бүтүп, эми кезекти жашы жеткен мас айдоочуларга бермекчибиз. Өткөн аптада мындай бейбаштарга бай болду. Балким буга чейинки балдарда эле убагында жетишерлик тарбияны көрбөй калгандыктанбы, айтор бүгүнкү мүнөздөрү биздин кезектеги сюжетте. Заправкага эмне ичип ал айдап жатасыз? Ким атаң суранды эмне? Ким суранды? Нурбек. Я не буду говорить. Алгач сүйлөбөйм деген Нурбек аттуу бала бат эле өзүнүн нааразычылыгын айтып бермей болду.
Я выехал на заправку. Да, я чуть-чуть выпил. Но эта заправка за поворотом стоит. Но это не позволяет вам водить нетрезвым Да, я состоянии. это понимаю. Ну а почему он тогда мне, предъявляет то, что я не то, что я не должен водить в нетрезвом состоянии? Почему он в гражданском мне предъявляет то, что я не должен ездить в гражданском? Гражданская активность называется это. Көрсө жаш айдоочунун мас абалда экенин көргөн башка бала эмнеге ичип айдайсың дегени үчүн нааразы экен. Өзү ичип алып рулду башкарганын эмес, чочун бирөөнүн аны акыл эстүүлүккө чакыргандыгы үчүн жинденип алыптыр. Не, я не отрицаю то, что я выпил. Но почему он ко мне приходит и его снимать, с чего вы только меня снимаете? Жаш балага ичип айдабаш керектигин айтып койгон бала дагы жол кайгыл милициясынын өтүнүчү менен наркологияга чейин чогуу келиптир. Жана мас айдоочунун ага эмнеге нааразы болуп жатканын өзү да түшүнбөй жатыптыр. Ехал в восточном направлении. Не было белого Мерседеса там. По Киевской. Вот. Проезжает на красный цвет сигнала светофора. Проезжает, поворачивает, вернее, в южную сторону по Логвиненко. Тут его останавливает экипаж ДПС. Экипаж ДПС останавливает, вышли 3 сотрудника. 2 сотрудника ГУВД и 1 сотрудник ДПС. И попросили выйти из машины. После чего я подошел. Гражданин, так скажем, водитель, стал вести себя невменяемо. Начал, так сказать, показывать выходки из соцсети YouTube. То есть предъявите ваши документы и тому подобное. Сотрудники очень вежливо попросили просто на все выйти из машины. После чего начали драться. То есть физическое начало это самое. А вы подошли? Да, я подошел, сказал, что это самое, просто сядьте, говорю, в машину. Нааразы болуп жаткан айдоочуну тынчтам деп келген жигит дагы бул кылыгы үчүн жаш баладан жаман сөздөрдү угууга мажбур болгон. Нурбек аттуу мас айдоочу бир топко чейин мүнөзүн көрсөтүп, өзү да эмнеге нааразы болушту түшүнбөй жатты. Водитель управляет автобусом по улице Киевский. Логвиненко, южном направлении. Сен душактан токтотуп. Логвиненко, Киевский. Арак чалган үчүнбү, пивочка. Состояние алкогольного опьянения болду. Я не алкогольное опьянение. Она пиво сделал. Пиво не вот она. Я 3 глотка сделал. Пиво она мне сок было? Джо, вообще не. Алкоголь был? Джо, байки. Я 3 глотка сделал. Я в состоянии... Bizde жоқ екен. Хоть 3 глотка... Нет, байки. Это я понимаю, да. Так у нас жоқ. Я это понимаю, да. Да, я это понимаю. Акыры мастыгы такталган соң наркологияда чогулгандар айыпына токтотуучу жайына жөнөштү. Бирок эрке баланы ал жакка дагы тынч жеткирүү кыйын болду. Ордунан жылгысы келбеген баланы сүйрөп барып отургузууга мажбур болушту. Подожди, отпусти. Вот. Байке. Какого фига, ремень? Вот такого фига. Не, я достойно, байке. 1995 жылы туулган Нурбек Ибраимовдун унаасы мынтип тийиштүү жайга да жеткирилип токтотулду. Өзү болсо ошол эле жерден ачка чиберилип 4 тараптуу көздөйгө берилди. Колунан эч нерсе келбеген бала айласы кетип жогорку жакта иштеген биз үчүн белгисиз кишилерге чалып, телефон аркылуу сүйлөштүрүү аракетинде көрдү. Поговорить? Болбойт сүйлөшкөнгө. Неге? Бизге приказ боюнча телефон менен сүйлөшкөнгө. Он не хочет. Албетте Нурбектин бул аракети да текке кетти. Айласыздан мас айдоочу биздин чыгармачылык топту да каралап баштады. Реально вы за них и все. С чего вы так решили? Потому что вы вот тут уже спалились. Как? Вот так. Как? Она курила, стоял, ты курил. Ты стоял. Человек курит, это означает, что... Я не имею в виду то, что вы там стояли и все. Мы типа, ну да, еще один очередной там какой-то там бухой какой-то этот и все. Ну, ты и есть очередной пьяный водитель. Ну ладно, допустим так. И? Но они мне мои гражданские права не предъявили, правильно? Что мы заодно, допустим, ну этого один фиг заодно. Алло. Же түшүнүктүү сүйлөй албай, же жеткиликтүү түшүндүрө албай, Нурбек Ибраимов үйүн көздөй кете берди. Жол кайгыл милициясы да анын айткандарына көңүл да буруп коюшкан жок. Өз иштерин улантып, тийиштүү кагаздарын толтуруп, мас айдоочунун унаасына тийиштүү чарасын көрө беришти. Айдоочуну Киевский Тоголок Молдодон күн батышты көздөй айдап бараткан жеринен тоздук, кызыл светтен өткөндө.
тоз документин текшерген моментте мас абалында экен. Наркологиядан өткөрүп, ал штраф стоянкага койдук. Сейчас, короче. Андай баш ийбестик көрсөттү, Эми анча баш ийбестик көрсөттү. Баягы чоң жакта иштегендермен коркутуп эртең жумуштан алам. Айткан жокпу кимдер экен? Жок, кимдерин эмес айтпай койду ошонусу. Koyayım güzeller yerine. Ne? Reklama kılına var mı? Yok reklam emez bayke. Kulüşünü ver degende berip koyuş gerek. Kayra gel ol mağazılbay. Tartışın lan. Ya meni qarab söylüyorça bayke. Жоқ em. Аған нежинден отасың байке? Вот байке, аған нежинден отасың байке? Жоқ, просто силер мындай эме кылсаңар болот эле да. Не кылсак? Келиштирип окшоштурсаңар болот эле да. Реально эле. Сиз ошону кылышыңыз керек болчу да башында. Азыр неге не Жо, мен действительно азыр неге недоволен болуп Эм, пиар, реклама эме экен да. Тошто праваңар жок болу, тошто кызыл өткөнгөргө неге? Азыр бизде эмне? Тошто биз келип токтотконго недоволен болуп атасыңар. Бул айдоочу болсо мас эмес, болгону жол тартибин бузгандыгы үчүн колго түшкөн. Бирок одоно бузгандыгы үчүн светофордун кызыл өңүнө өтүп, жолдогу башка унаа ээлерине кооптуу жагдай жараткан. Токтоткон соң айдоочунун айдоочулук күбөлүгү да жок болуп чыккан. Андыктан тартипке ылайык айып унаа токтотуучу жайына жеткирели деген кайгылуучуларга айдоочу нааразы болуп жаткан жери. Күлүчүң алчы жеңе. Татнакайлы күлүчүн берсин. Порталга ора болбой эле калып. Унаа негизи бул баланын эжесиники экен. Анан биринчи каар түшүп, жол тайгак болуп калганына байланыштуу өз айдагандан коркуп инисине берип коюптур. Иниси болсо мынтип жол тартибин бузуп колго түшүптүр. Муну көргөн унаа ээси болсо чочун кишидей эле унаасынан чыкпай, эшиктерин бекитип алып, ачкычын бербей отуруп алган. Албетте бардыгы болбосо да көпчүлүк кыз кишилер мынтип мүнөзүн көрсөтүп койсо эле иш бүтүп калчудай боло беришет. Бирок албетте жаңылышат. Анткени көп өтпөй окуя ээлерин эркелетпей жол кайгыл милициясы эвакуаторду да чакырды. Kuruptur desem dakmet almalan eşek. Мынтип унаасы да тийиштүү жайга жеткирилди. Өз ордун таап токтотулуп, ачкычы ээсине кайтарылып берилди. Түндүктү карай баратканбыз. Баратсак Honda маркасындагы машина кызылга чыгып, аварийный обстановка создавать этти. Токтотсок, эмнеге силер бизди артыбыздан келип токтотосуңар? Документин бербей жарым саат бизге мораль окуду. Силер укуңар жок бизди токтотконго деп. Күлүчүн алайын десем ичиндеги карындашы, келинчеги менен талашып. Аягында тигин водительдин эмес жок экен. Шопурлук күбөлүгү. Айдоочулук. Андан кийин ошол портал менен алып келдик, күлүчүн бербей койду. Портал менен алып келип жаптык. Протокол толтурулду. Оформить пользовало? Төвеледің, сөздің, ай бұтым ай! Ой бұтым ай! Ал эми бул мас айдоочу адаттагыдай колго түшүп баш ийбей жатат. Ал гана эмес күнөөсүн мойнуна албай, мынтип кылыктанып, кантип ыйласам мени кое берип салат деп кылыктанып жатат. Алгач унаасынан түшүп баратып мынтсе наркологиянын ичине кирип алып да, эстеп кеттиби, кайра бутун кармап жерге жата калды. Benim o arkayda oturup DPS'in elleri butumu töylep sal baştan benim. Ay siz. Murat için butumu töylep salmıştı. Ay. Gel bir etsene. Butumu töylep sal. Sürekli sıkayım. Gerçekten şunu yolu ve Tarpayla koy kaldı. Kol tarpayla koy. Tarpayla koy değil mi? Бул жоругу жардам бербейт экен түшүнгөн айдоочу ыйлап жаткан жеринен кайра басылып калды. Бир аз отуруп колго түшүп калгандан нааразы боло баштады. Алгач ыйлап келген бала бат эле мынтип баатыр боло калды. Мени жаштакайлы жөнөттүрө. Атак силерге эч кандай польза жок туурабы? Ма жабасынан жап салла. Аз дальше отдыхать этти.
Мен көтім ұройды да. Жапчай камераң аз көтіңе кіріп кетеліктер. Еркекче айтып таксин ана. Мен сам не сен блядь. Нин сгин. Разам тартып атқан. Отырчу дейм. Аз көтіңе жүрекке тынчыраак атырай. Гай байгелер ушундай жөндөн жөн жок кармап алып көтмөй. Гай байгелер ушундай дайыма кармап алып, не за что наркологический алып келип эшиктин астына отурсам, артыман аңдып келип, кармап алып, эшиктин астына нары жылдырып койгон үчүн кармап туруп, кыйнап туруп, мени машинага жүктөп туруп алып келишти. Болбосо мен үйдө ичип отургам. Машинанын ичине отургандан аңдып отуруп кармап алып, бул постанова деген болот. Эгер укса, Мелис Турганбаев уксун. Өзүбүздүн министрибиз. Ошондой постановалар токтосун. Ушундайларды эшиктин астына аңдып отуруп, үйдө эз алгандарды кармап алып келип, кыйнап, токтосун. Бол өчүрдү давай. Нааразы бала колго түшкөндө эле бул жоргун баштаган. Кайгылчылар Ыйлак Баатырды ошондо эле өздүк камераларына тартып алышкан. Мен күнүнө эле ичип жүрөм. Айдабада машина, айдабада. Мен күнүнө ичем да, бирден машина айдабада. Үйгө алып барам. Ден соолук сеники го, айдабада ичип алып. Мындай да, досум. Мен ичемби, чечамбы, мен алыс айдабайм. Шаарга чыксам мен көтүм кызам. Мен могу жерде сен айылдагыдай эле көчөдөгү эле эмнеден бери айыл эмес го дурдуй сага. Кандай болгонуна бул бейбаштыда наркологияга алып келишкен. Айтмакчы, бул жактагы тийиштүү текшерүүдөн баш тартып 35ке чукулдап калган жигит жаш балада эле энесиндей болгон ак халатчандар менен айтышып, аларды сөгүп жатты. Катын эмес, мага десең балез болдум. Бирок бул аракетти жыйынтык бербей, алыстан келген жит менен өзүн алып жүрүүсүнөн анын мастыгы аныкталды да, унаасы тийиштүү жайга жеткирилди. 1982-жылы туулган Ринат Мадраимов болсо, биздин чыгармачыл топтон тартып алгандардын баарын көрсөткүлө. Болбосо дагы сүйлөшөбүз деп да коркутуп көрдү. Көрүшпөй койбо, макулбу? 33 чейин. Чыкпай калат турган болсо, өзүм тарманна, эмне болот? Общение болсо. Түш ылдый, алматинга, горкийге түш тезирээк. Көрөлү. Көрүшпөй койбо да. Чындык чалсаңыздай чыгар да. Конечно, айткандардын баары чыгат. Бол, көрөбүз. Ринаттын өтүнүчү албетте аткарылды. Эч жеринен кеспей үзбөй, анын айткандарын кошуп болгону сөгүнгөн жерин гана уят үчүн жаап бердик. Анын айткандан корккону үчүн эмес, жон гана мындай артисттин кылыгын бербей кое алган жокпуз. Кандай болгону да Ринаттын кылыгына көрүүчүлөрүбүз тараза. Новостройка Дордойдон Ибраимова көчөсү менен өйдө карай кетип бараткан БМВ автомашинасынын аркасынан барып токтоткон учурда Ринат аттуу айдоочу мас абалында экени байкалды. Биз нарколог алып келдик. Наркологдон өткөрүп, машинасын стоянкага коюп, протокол жазып бердик. Аркасынан коло отуруп көрмөдүңүзбү? Аркасынан биз токтоткон учурда токтобой, контейнерлерди аралап качып, анан мечит жакка жетпей барып. Ал эми кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы жана биздин бүгүнкү темабыз телсиз жоодон сактануу ыкмалары. Өрткө каршы күрөшүү өрттүн алдын алуу жалпы элдик иш. 2015-жылдын акыркы 11 ай ичинде 3630 өрт кырсыгы катталган. Өрттүн кесепетинен 36 адам каза болгон, анын ичинен 4 жаш балдар каза тапкан. Этиятсыздыктын кесепетинен 93 транспорт, 4126 тонна кесек тоют, 42 баш мал, 51 курулуштар жок болгон. Негизден ошол кыш маалында биздин жарандарыбыздын баары эле үйдө мештер жагыш үчүн көмүр деген кымбаттап болгондуктан көбү ошо электр шаймандарын колдонушат. Ошол электр шаймандарын колдонууда биз биринчиден айтып кетет элек, бул колго жасалган колдонбой, именно ошо заводдо жасалган, мамлекетте жасалган ошондой атайын колдонуучу электр шаймандарын колдонсун деп талап кылат элек да. Бул биринчиден. Экинчиден, колдонуп аткан электр шаймандарын калтырбай, өз убагында өчүрүп кетсин, эгер бир жакка чыга турган болсо. Үчүнчүдөн, эгерде үйлөрүндө мештер болсо, ал мештердин бир сыйра тазалап,
бирче ревизия жасап коюш керек да. Өрткө каршы күрөшүү өрттүн алдын алуу жалпы элдик иш. Кыш мезгилинде өрттүн чыгуу себептери көп болот. Андыктан мештерди жана морлорду чаңдардан, көөлөрдөн өз убагында тазалагыла. Бузук электр орнотмолорду, розетка, вилкаларды, өчүргүчтөрдү колдонбогула. Колго жасалган жылыткычтарды колдонбогула. Балдарды кароосуз калтырбагыла. Электр жылыткычтарын жана электр приборлорун кароосуз калтырбагыла. Жаңы жылда жардыруучу асманга атуучу каражаттарды пайдаланууда сак болгула. Жаңы жылдык жардыруучу асманга атуучу каражаттарды тийиштүү жерден же сатууга уруксаты бар жерден алуу зарыл. Эскертүү: питардык каражаттарды 14 жашка чейин балдарга сатууга тыюу салынат. Питардык каражаттарды пайдаланууда жашы жетелек балдар ата-эненин көзөмөлүндө болууга тийиш. Жашы жетелек балдар үчүн жоопкерчиликти ата-эне алат. Өрткө каршы күрөшүү өрттүн алдын алуу жалпы элдик иш. Эсерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдаңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкүчөктө саламаттаңыздар.